Жақсылар. Мен болсам Гүлсанат болом. Эжем аты осы Риза. Анда мен сіздерге атымды бір таныстырып қояйын. Атымның аты Аққұла. Тамақты аз ет қарасаңыздар, дағы төгіп жасап тұр. Дайым ушындай қапақ. Көрдіңіз бе? Жинін жаман екен. Ал бұл болса Риза жем аты. Тері қызыл. Тоқтой жет. Башың бір көтеріп қойшы. Жаным. Жаным ей. Тоқтой жет. Ежемді іш жақта тамақ жеп атады ғой дейм. Ежем менен аты оқшыш. Күшті, қайратты өкетен тамақты көп жейді, орбасық. Мен аттым оқшош аз жейм тамақты. Анан кейін шыдабаймын. Чарчадым да айта берем. Ошо менен бәкелер, эжелер сүйлөп коюпсуздар, кайсы жерлик кыздар болосуңар, кайсы жерден келатасыңар деп. Биз болсок Көктерек айылы кыргыз болобуз. Көктерек айылынан Арык тукумдун кыздары болобуз. Ошо мен биз бул дет Кызыл Суудан Кыргызстанга сапардап жолдой кетип бартабыз. Ат менен Акчиид одогунан чыкканбыз. Бүгүнкү 6-күн болду. Азыр Кара Жуун айылында жана бир күн дагы бир күн дем алып калдык. Анткени аттыбыз менен өзүбүз аябай чарчадык. Ошо менен бүгүн бир күн дем алалы дедик. Анткени биз бир күндө 30, 40, 50, 60, эң көп деген 90 километр жол жүрүп койдукчу. Ошогон аябай чарчап кеттиптир аттарыбыз. Биз дагы болот, бирок атыбыз бизден ашып чарчап кетти. Ошо менен аттыбыздарга жүрөгүбүз ооруп, ошо менен бир күн дем алалы болду деп дем алып калдык. Анан биз аттын үстүндө сиздер бизге суу тамак алып бергенде түшө албай калдыбыз. Анткени аттарыбыз аябай бийик, өздөрүңүз көрүп атасыздар. Аттарыбыз аябай бийик болуп атат. Анан кийин күндө мингенге аттыбыздын жиндери жакшы эмес да. Бизди тебип, диштеп ушинтип атат. Тебип, диштеп ушинтип атат да. Ошогон аттан түшө албай калдыбыз. Биз эртең менен жолдон чыккандан баштап кечке жерге чейин даратка отурбайбыз. Анткени түшүп алдык, чыга албайбыз. Анын үстүнөн мен тизим, эки тизим какша ооруйт да. Аттан түшкөндө жол басышымда кыйын болуп калат. Чыгып түшүшүбүзгө бәкелерибиз колтуксан сөйгөндө араң жетебиз. Ошогон сиздердин алдыңыздарга биз менен кезиккенде аттан түшө албай калып атабыз. Аны бир аз тура түшүнүп коюңуздар. Ошо менен биз Кыргызстанга бараткан жолдо көптөгөн бәкелер менен, эжелер менен тааныштык. Аябай кубанычтамын, аябай сүйүнүчтөмүн. Анткени биздин кыргыз эл аябай ак көңүл эл болот экенбиз чын эле. Биз өз кыздарындай күтүп алып атат да. Жумуштарын чыштап, бәкелери 3-4 саат машина айдап алыбыздан келип ушундай сонун күтүп алды. Мен ойлойм, ушунча чыккандан баштап сиздердин мындай чырчы кылгандарыңыз болбосо, биз эжем экөөбүз 1-2 күндөн кийин жүрө албай калышыбыз мүмкүн. Сиздер болгондуктан биз азыркы күнгө чейин чыдап келдик деп ойлойм. Ошого силерге аябай чоң рахматымды айтам. Бизди карап, бизди көрүп туруңуздар. Биз дагы сонунда биздин Кытайдык кыргыздарыбыздын жакшы жөн ушундай жолдор менен басып, чиштеп атат атым. Эжем экөөбүздүн тоюңуздарды күн жок кылып алыңыздар. Биз күнүнкү шипиңдарды жолоп турабыз. Анткени аттардын үстүндө болуп көргөзү, ананда шыңгор жок болуп, ошо менен күндө чыгара албай калдыбыз. Бирок эми мындан кийин күндө чыгарып турабыз. Ошогон бизди эжем экөөбүздүн тоюңдарыбызды күн жок кылып алыңыздар. Күндө чыгарып турабыз. Сиздерге чоң рахмат, аябай чоң рахматымды айтам. Ошону менен жакшы туруңуздар. Сиздерди аябай жакшы көрөм. Бай бай.